Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Асылзат авторлук көрсөтүүсү кайрадан өз ишмердүүлүгүн алдыга карай улантат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү күндө Ленин айыл аймагындагы жарандардын саламаттыгын сактоодо өзүнүн салымын кошуп келе жаткан медайым Өмүркан Нарматова эжекенин ишмердүүлүгү жөнүндө алдыда кененирээк тааныштырып бермекчибиз. Бизден алыстабаңыздар. Келиңиз. Не болду сизге? Элдердим алып келдим эле. Аделинабы? Аделина. Жакшы элеби? Аделина канчага чыкты? Аделина 6-га. Жигитиме 7-ге кетип 6 жаштан өттү, сентябрь, октябрда. 6 жаш 3 ай экен, а? Сентябрда. Мектепте окуп атабы? Мен 1-класста. Азыр тартайлы. Аделина жакшы 19 килограмм экен, аркага жылып тура эми. Боюн азыр көрөлчү, кана тура берчи кызым. Секин түшөр 113 экен. Бутун кие бер. Келе бериңиздер. Кызыңыздын салмагы жетет экен нормага. Жакшы эле экен. Жакшы эле экен. Боюндагы нормально. Боюнда азыр көрөбүз. Бою да жетет экен нормага. Тиштери кандай? Барлык тиштери эле барбы? Мунун тиштери дагы эртең алдыра тургандарбы? Эртең обедке келет. Анализдери жакшы экен. Бир жылда бир анализ тапшырып турасыз. Макулбу? Баары жакшы экен. Мен бул кесипке ошо кичинекейимде баягы үйдө жүргөндө кошуналарыбызга, баягы төрөгөн аялдар төрөгөн келгенде скорый чакырып, скорый менен келип алып кетсе, ошолорду карап турган кызыгат элем да. Ушу боюнда бар аялдарга жардам берген жакшы экен. Мен да ошо чоңойсом ошо медик болом, акушерка болом деп өзүм ошону каалайт элем да. Анан ошо акушерскийге тапшырам деп өзү ошо Жалатка акушерскийге тапшыргам. 1982-жылы тапшырып, 86-жылы бүтүп эле ошол Багыш айыл өкмөтүндө Багышта ФАПка акушерка болуп иштегем. Ал жерде 1 жыл иштедим. Анан кайра ал жерде 1 жылдан кийин бул жака поликлиникага которулуп, бул жерде дагы акушерка болуп иштеп аттым. Анан кийин кайра турмушка чыгып, турмушка байланыштуу Красноярские Россияга кетип, күйөөм окуган туралы. Кетип ал жактан анан ошол 90-жылдан баштап 94-жылга чейин Россияда иштедим. Красноярский краевой клинический больницада. Ал жакта ошо акушерка болуп, медсестра болуп, ошентип иштеп жүрүп, анан кийин ал жактан келгенден кийин баягы күйөөм окуум бүтүп, анан бияка келип, анан детдомдо иштедим 1 жыл. Детдомдон кийин кайра бул жака которулдум. Акушерка биздин Парашай деген аял иштейт эле, ал кеткенден кийин кайра ошол жака акушерка болуп келдим. Ошол бойду 94 жылдан бери ушул жакта эле иштеп келе жатам. Ошончо жылдан бери. Эми жумушумдун жаккан жагы, эми жумушубузга келгенде ошол ооруп келгендерге жардам көрсөткөнү жакшы көрөбүз. Эми алар келип, жакшы болуп, уколдорун алып, назначенияларын алып жакшы болуп кетсе, алар сүйүнүп, рахматын айтса, биз деле сүйүнөбүз. Жакшы болуп кетти. Анан бизде жумушта ошо көбүнчө баягы боюнда бар аялдарды айтабыз да, баягы ошо 9 ай болчу наблюдение кылабыз, карайбыз, анан кийин ошо төрөгө жакын митсе, биз как будто төрөсө, өзүбүздүн келиндерибиз, өзүбүздүн кыздарыбыз төрөгөндөй болуп сүйүнөбүз да. Жакшы төрөп алдыңбы, эсаман төрөп алдыңбы, кандай төрөдүң деп эми кыйын сүйүнөбүз да, ошондой сүйүнүч болот да. Анан кийин төрөй элекми мындай десе, алар кайгырса, биз деле кайгырабыз. Эми аларга жардам беребиз, ушинтип элдер сүйүнсө, ошо элге жардам бергенибизге сүйүнөбүз да. Эми алар кандай, эми биздин максатыбыз ошо элге жардам көрсөтүү, аларга жакшылык кылуу, биринчи жардам көрсөтүү. Анан биздики семейный болгон үчүн баардык жактанбыз да, чоңдоруна деле жардам беребиз, кичинекейлерине деле жардам беребиз. Ошо төрөлгөн балдардан карыган кемпир чалдарга чейин жардам беребиз. Жаш балдарга эмдөө саябыз, оюндарларды карайбыз, чоңдорду учетко алабыз, давлениясы барларды карайбыз. Полный ошо населенияга баягы чоң кичине дебей жардам беребиз бардыгына. Өмүрканга дайыма келебиз. Кичпейил, түшүнбөгөн нерсени түшүндүрүп айтып берет. Кээде отуруп калсаң, муну кылыш керек, тигини кылыш керек деп бар жогун мен өзүнө так
убагында канча мол болсо келсең жардам берет. Өмүркан эжени мен 15 жылдан бери тааныйм. Мен башка айылдан келип ушул жерде иштейм. Мен абдан боорукер адам катары билем. Эжени абдан жакшы мамиле жасайт. Бир иш менен келсең деле ооруп, обязательно карап, убагында көңүл бурат. Абдан жакшы советтер берет. Балаң азыр эмдөө жасайбыз. Эмдөө жасалат. Эмдөө жасалгандан кийин ошол 3 күн жакшылап карайсың. Бул азыр 1 жашында кызамыкка каршы эмдөө жасалат. Кызамык, кызылча, паротитке каршы жасалат да. Ошол прививканы алгандан кийин 3 күн жакшылап карайсың. Макулбу? Ыйлабайт. Жакшы бала экен. Эмдөөдөн кийин жакшылап карайсың. Макулбу? Эки аттап, жакшылап карап. Мен бул жерге келгениме 10 жыл болду. 10 жылдан бери тааныйм. Жакшы эже, жакшы эме кылып берет. Баламы колдорун жакшы сайып берет. Прививка алабыз биз ар жылы келип. Но 3-чү балам. 3-чү баламдан бери ушу 3-чү балама прививка сайып берет. 3-чү сайысыбыз бул. Прививка алышыбыз. Нарматова Өмүркан Абдыкадыровна боюнча айта кетсем, мен 2008 жылы ишке келгем, ошондон бери 15 жыл болуп калды окшойт, 15 жыл бою чогуу иштешип келе жатабыз. Нарматова Өмүркан Абдыкадыровна өтө ишине татыктуу, жоопкерчиликтүү, ар дайым ишке болгон жөндөмдүүлүгү аябай артып турат да. Эже ар дайым ошол келген пациенттерди жылуу сөзү менен кабыл алып, ар дайым жакшы сапаттары менен бизге үлгү болуп келет. Бизде эми ошол Өмүркан эже аябай баягындай ичине так, ишин аябай сонун алып барган, анан баягы кандай десем мүнөзү да аябай жакшы да. Мен 38 жылдан бери ушул жерде иштейт. Мен бул жерге 2008 жылы киргенмин. Ошондон бери иштешип келе жатабыз. Эч кандай бизде только алга жүрөбүз да. Бул Өмүркан эже биздин эмебизди баягы комиссия келеби, башка жактан көп жерлерден комиссия келсе, эмесе эч кандай Өмүркан эженин эмелеринен, мындай иштеринен айып таппайт да. Аябай ишин так алып барат, мүнөзү да аябай сонун. Анча-мынча колубуз бошоп калганда ошо ден соолугубузду чыңдап турабыз. Бизде ошо 2-чи этажыбызда ушундай кабинеттерди маскалык балдардын жардамы менен уюштуруп беришкен. Бул жердин элдери ошо ден соолуктарын чыңдасын деп. Аны бошогондо өзүбүз да чыгып ден соолугубузду чыңдап турабыз. 1,5 саат гана убактыбыз. Ошо 1,5 саатта обед иче калабыз, 1,5 сааттан өзүбүзгө ушундай бөлүп, колубузду чуркап чыга калабыз да. Бул ошо грыжаларга жакшы экен. Кыйла баягы белибизге жакшы. Белибиз жазылып. Канча убакыт болуш керек деп? Канча? Эми нормасы жок баягы. Канча мындай жата алсаң ошончо. Өмүркан эже менен 38 жыл, почти 40 жылдан бери ушул айылыбызда айыл өкмөтүбүз, Ленин айыл өкмөтүбүздүн ушул ФАПта иштеп жүрөт. Бул Өмүркан эже ушул айылыбыздын эң үлгүлүү үй бүлөсүнөн. Анан бул эжебиздин алып барган иштери баары так. Бул эжебиз бирле биздин айылыбыз эмес, район боюнча, область боюнча дагы атагы даңкы чыккан эжелерибиздин бири. Аял киши үчүн үй бүлө менен жумушту бирге алып кетүү канчалык кыйынчылыкты жаратат? Эми баягы үйрөнүп калган үчүн мен үчүн кыйынчылыгы деле жок.
баягы эртең менен турасың, эрте туруп ушу саат 5-те туруп үйдө тилеңди бышырып, баарын камдап коюп, баарын даярдап коюп, ишке келесиң, иштен келгенден кийин кайра барып, иштен баргандан кийин кайра барып тилиң кылып, ошо түнгө чейин бүт иштерин кыласың. Анан үйрөнүп калган үчүн мага кыйынчылык деле жок. Үйдө тиликти деле алып кетебиз, ишти деле алып кетип, жетишкенге аракет кылабыз. Мен машинаны 1985 бери, ошондо 39 жыл болуп атат айдаганыма. Ошо баягы медучилищеде окуп жүргөндө күндүз окуп карат элем, кечке мага ошо вечерныйга барып ошо окуйт элем. Анан мен окуп атканда ошо кыздардан эч ким жок эле. Анан эч ким жок эле, өзүм жалгыз окуйт элем. Бир орус агайыбыз бар эле, ошо күндө ар кимге баягы үйүнө жеткиргиле деп коркуп, мен ошону метет эле да, баягы жеткирип койгула, бул жалгыз кыз коркот депчи. Анан ошо атам ошо 75-жылы жаңы эле машина алганын өзү өтүп кеткен үчүн, анан бир тууган укаларым дагы жаш эле. Анан апам болбой тапшыртканда ошо машина калып калат. Тапшырып үйрөн, укаларыңа үйрөтөсүн деп, анан ошентип айдап жүрүп, укаларыма чоңойгондо үйрөтүп, анан өзүм турмушка чыгып кеткем. Ошо жылдан бери айдайм. Алар дагы менден үйрөнгөн. Алар эркек балдар үчүнбү оңой эле үйрөнүп кетишти. Бир жака чыксам өзүм жалгыз чыга албайт элем, ошо апамы, эки иними кошо алып жүрөт элем да. Аналар мен айданы карап жүрүп, кошо метип жүрүп эле үйрөнүп алышты алар тез эле. Ошентип жүрүп үйрөнүп алдым. Анан кийин турмушка чыккандан кийин өзүбүз машина алып алганым жакшы болду. Эми ишке баягы келип кеткенде кыйналбайсың да. Оңой барып келесиң. Машинада күтүп убактың кетпейт. Эртерээк барып үйгө барып жумуштарын кыласың, эртең менен ишке кечикпей келесиң. Ошон үчүн айдап жүрөбүз. Биз 7 бир тууганбыз. Эжем Өмүркан 3-үчүсү. Бул үй бүлөдө эң кадырлуу инсандардын бири да. Биз ушу бир туугандан башкачараак айырмаланып турат өзү дагычы. Жогорку билимдүү, иштеген иши өтө так, ишиндегилер жөнүндө маалымат берсе керек. Мен эми бир туугандарым жөнүндө айтсам, эч качан бирөөгө жамандык кылбайт, түз жүргөн, бирөөнүн эмгегин жебеген адам. Бардыбызга бирдей дегиз мамиле кылат, боорукер, ак көңүл, жакшы инсан үй бүлөдөгү. Кичинекейибизде бардыбызга акыл үйрөткөн, насаатын айткан тегиз адам эле. Чоңойгучаң деле ошол мүнөзү такыр калган жок. Ушул убакка чейин бардыбызга бирдей жакшы мамиле түзөт. Үй бүлөдө турмуш жолдошу жакшы адам экен, бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Эки баланын энеси азыр мээримдүү эне, эки тең уул бала. Бириси жогорку билимдүү, бириси студент азыр. Эки небереси бар. Эки неберенин энеси болуп, азыр ушу турмушун улап жатат. Пенсия курактоосу дагы иштерине так, эч качан ишинен калбайт. Дайыма жакшы иштердин үстүндө жүрөт. Жылдан бери мына ушул саламаттыкты сактоо тармагында иштеп келеткенсиз да. Мына ушул жылдар аралыгында сиз кандай сыйлыктарга татыдыңыз? Мен көптөгөн ошол ардак грамоталар менен сыйландым. Ошол өзүбүздөн. Андан бөлөк ошол 2017 жылы мына саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери деген төш белги алдым. Төш белгини алдым. Андан кийин андан бөлөк дагы республикалык центр иммунопрофилактика деп коет, ошол жактан көп жылдык ушу иммунопрофилактикада да жакшы балдардын ден соолугун чыңдоодо үзүрлүү эмгеги үчүн деген ушундай ишеним грамота алдым.
ошол эң жакшылары. Андан бөлөк дагы ошол 2019-жылы ошо 16, 17, 18 май күндөрү ошо Бишкекте 3-чү съезд врачей, для семейных врачей ошол съездге катышып келдим. Аябай кызыктуу болду. Жакшы жаңылыктарды уктум. Жакшы эле коллегалар менен жолугушуп, көптөгөн нерселер үйрөнүп келдим. Сузакка барып 2 жолу ыраазычылык кат алдым. Ошо акимдин колунан. Андан бөлөк ошо Жалал Абадта областтан алдым ыраазычылык кат. Анан бөлөк өзүбүздүкү мына Октябрьский жалпы дарыгерлик практика борборунан көптөгөн ардак грамоталар менен сыйландым. Жумуш үйдөп жүрүп, сиз өзүңүзгө дагы убакыт бөлгөн учурларыңыз болобу? Кайсыл учурларда өзүңүзгө убакыт бөлөсүз? Көбүнчө калган күндөрү ошол понедельниктен баштап суббота чейин көбүндө иш убактысы болот, иште болобуз. Анан базар күндөрү ошо дем алабыз, бир туугандарыма барып кыдырам, айылчылайм. Башка нерсе жумуштарымы дем алып бүт ошо базар күнкү калат. Андан бөлөк ошо бир жылда бир ошо отпуска алганда да дем алып, кыйлай салып алабыз. Бир туугандарым деп калдыңыз. Канча бир туугансыз? Негизинен өзүңүз кайсыл жактан кызысыз? Кайсыл жакка турмушка чыккансыз, Биз 5 кызбыз. Мен ошо кыздардын экинчисимин. Анан бир иним бар, бир уул. Анан апам бар, 84 жаштагы. Мен өзүм ушу Сузак районуна караштуу Жыгач Коргон айылынын да туулганмын. 67-жылы балалыгым ушул айылда өткөн, ушул мектепте окугам, ушул жерде чоңойгом, Жалал Абадта окугам. Анан кийин Жагуну ошо биофакты бүткөм. Анан кайра эле ушул айылдын тургунуна турмушка чыкканмын, жогорку айылы, ушул эле айылда. Канча балаңыз бар? Анан кийин 2 уулум бар. Чоң уулум үйлөнүп, жайланып, азыр Жалал Абадта 3-чү мектепте мугалим болуп иштейт. Келиним дагы Эверестте мугалим болуп иштейт. 2 неберем бар. Чоң неберем уже 2-чи класста окуп калды, Эверестте окуйт. Кичинекей неберем садикке барат Жалал Абадта. Алар өздөрүнчө жашашат. Анан кийинки бир уулум бар, 2004-жылы төрөлгөм. Ал балам мектепти бүтүп, азыр Жалал Абадта баягы юрфакта студент болуп. Ата-энебиз бизди көбүнчө эмгек менен тарбиялаган. Ошо мектепке да барышыбыз, анан көбүнчө эмгек менен тарбия көргөнбүз да. Анан мен деле ошо балдарым көбүнчө ошо окуусуна көп көңүл бурам. Ошо окуп калса экен, билим алсын, элге жарасын, элдин керегине жараган жаштардан болсун деп, Кудайга шүгүр чоң балам ошол айткандай болуп окуп, билимин элге берип, ошо иштеп жүрөт. Анан кийинки баламды деле ошол көбүнчө эмгекке тарбиялайм. Апам жакшы адам, жаштыгыбызда бизге жакшы тарбия берген. Апам берген тарбиясынан улам азыр биз жогорку окуу жайларда окуп жатабыз. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, жогоруда сиздер медайым Өмүркан Нарматова эжекенин ишмердүүлүгү үй-бүлөсү тууралуу кененирээк маалымат ала алдыңыздар. Эгерде сиз же сиздин жакындарыңызды да мына ушул берүүдөн көрүүнү кааласаңыздар, анда төмөндөгү WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. Ушуну менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар.